Молдого барсаңыздар айтат, мен окуйм, жиниңди чыгарам, сыйкырыңды чечем, жакшы болот дейт. Бирок адамда ийгилик, жакшы болуштук аз. Врачка барасың, ал жерде дарылайт, өкөл дарыны берет, бирок адамда айыгуу анда да аз. Эмне кылыш керек деген маселе да, биз интеграция, биз эки тараптуу дарылайбыз. Бир эле мисал жалпы уккан адамдарга жеткиликтүү болот деп ойлойм. Мисалы үчүн зобду ала турган болсок, жүрөктүн кысылуусу, баштын оорусу, ыйдын келе берүүсү, кыжырлануунун көбөйүүсү, далдын тырышуусу, бунун зобдун симптому ушул. Эми руханий оорунун дагы симптому ушул болот. Жиңгир кеткен болсун, стресс болсун, депрессия болсун, бирөө сыйкырлап койгон болсун, катуу чочуп кеткен болсун, бунун да симптому ушул. Эми дарылаганда буга дем салып отура берсең жакшы болобу? Жок, албетте. Ага өзүнүн дары дармегин да кошуш керек болот. Дары дармек менен дарылап отура берсе жакшы болобу? Жок, албетте. Ага дем салыш да керек болот. Ошон үчүн бир оору чыккандан кийин аны эки тараптуу дарылаганда гана ийгиликтүү болот. Ошон үчүн биз эки тараптуу дарылайбыз. Негизи ооруга кабылгандар ошондой эки тарапка тең кайрылыш керекпи? Сөзсүз түрдө. Албетте. Себеби руханий ооруган адам биринчи жүрөк сыгылгандан кийин руханий ооруган адамда уйкусу бузулат, тамак жеш аппетити бузулгандан кийин дене оорусу пайда болуп калат. Руханий оорудан дене оору пайда болот. Ошондуктан эки тараптуу дарыланып кетиш керек болот сөзсүз түрдө. Эгерде бир эле тарапка кайрылсачы, мисалы үчүн дем салдырган болсо? Албетте дем салдырган болсо какой-то процент жардам бериши мүмкүн. Бирок айтып атпаймынбы, көп ойлонгондуктан башка кеткен кан тамырлар кысылып, башта оору пайда болот. Ага дем салып отура берсең, баштагы кан тамыр кеңейип кетпейт. Ага өзүнүн дарысын колдонуш керек болот. Дарысын колдонуп отура берсең, адамдын жүрөгү тынчтанбайт. Аллах Таала Куранда айткан, чындыгында Аллахты эстеш менен жана Куран менен жүрөктөр тынчтанат деген. Жүрөктү дары дармек эч качан тынчтанта албайт. Ошон үчүн Куран да керек болот, элдик медицинада, заманбап медицинада керек болот. Ошондо ачылганыңыздарга 5 ай эле болуп калды. Кайрылгандардын саны кандай болуп атат? Анан сиз өзүңүз канча жылдан бери иштеп мындай билесиз да? Акыркы 1 жылга салыштырмалуу кандай бул? Оорулардын саны чынында көбөйүп атабы же азайып атабы? Биз Ошко ачылганыбызга эч канча болгон жок. Жакындар арасы, бирок Бишкекке ачылганыбызга көп эле жылдар болуп калды. Акыркы жылдары руханий оору менен ооругандар көп. Себеби эмнеде деген болсо, адамдар өзүнүн оорусун билбей эле дарыланып жүргөндүктөн оорулар көп. Өзүндөгү диагнозду, точный диагноз кое албай, али молдого барат, али врачка барат. Молдого баргандар сыйкыр бар десе, сыйкыр бар экен деп ошонун артынан жүрө берет. Молдого врачка барса, врач психологически чарчап калыпсың десе, аны жүрө берет, псих болот. Мындайча айтканда, өзүндөгү диагнозу жок адамдар руханий оору менен көп жабыркап жүрөт азыр. Руханий оору эмне дегенге кыскача айтып коеюн. Руханий оору жин, сыйкыр, көз тийүү, назар түшүү, апалар жакшы билет буну. Жанагы бирөөнүн көзү өтүп кетиптир деген. Ушул нерселердин баары руханий оору. Руханий ооруну эч качан таблетка, дүйнө жүзүндө сакайта албайт. Руханий ооруну бир гана Куран гана сакайтат. Бул руханий оорунун күчөп кеткени ошондо кандай болуп калат? Руханий оорунун күчөп кеткени туура эмес лечениядан болот. Медицинада дагы туура эмес лечения кылсаң, кесепеттери канчалык алып барат эгер ошол руханий оору күчөп кетсе? Руханий оору күчөп кетсе, бир эле хадис айтам, пайгамбар саллаллаху алейхи айткан, көз тийүү адамды кабырга, төөнү казанга салат деген. Көз тийүүдөн адам өлүшү да мүмкүн. Жана сыйкырдан да өлүшү мүмкүн. Бул нерселердин таасири тийиштиги адамдардын туура эмес лечения кылып кетип бараткандыгынын натыйжасында. Жана бакчылардын көбөйгөндүгүнөн бул оору келип чыгып жаткан жок. Бул оорунун көбөйүштүгү ошол бакчыларга, туура эмес жүргөн адамдарга ишенип баргандардын көбөйгөндүгүнүн натыйжасында болуп жатат. Анан коомчулукта дагы бир талаш маселе бар. Жин кирип кетти деген бул такыр болбогон нерсе, ал нерсе жок нерсе деп туруп, баягы психбольницаларга кайрылган, медицинага кайрылгандар бар. Ошол эле учурда бул нерсе бизге такыр жардам бере албайт. Больницага баргандан буну только молдого окутуп гана айыктыра алабыз деген эки түрдүү көз караш бар. Ушул нерсеге дагы комментарий берип. Азыр негатив заманда жашап атабыз. Эч качан адамды туура жагына кабыл албай турган заманда жашап жатабыз. Жин албетте кирет. Буга бир эле далил, көп сүйлөштүн кереги жок. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эсинесиңер оозуңарды жапкыла деген. Себеби эмне десе, оозуңардан шайтан кирип кетиштиги мүмкүн дейт. Шайтан албетте кирет. Биз ушундай бир калппыз да, адам баласы ушундайбыз. Бир нерсеге ишеништик үчүн өзүңдүн башыңа келиш керек. Алла сактасын, башыбызга келгенде ишеништен көрө жакшылап дем салдырып, жакшылап лечения кылып өзүбүздү карабасак, бул нерсенин акыр аягы жамандык менен бүтөт. Демек, жин кирип кетти деген нерсе бул бар нерсе. Албетте бар нерсе. Психикалык жактан ооругандычы бул? Психикалык жактан ооруган барбы же бир нерсеби?
Психикалык ооруну жин оорусу келтирип чыгарат, билип коелушуна. Адам акыйкатта туулганда еврейдин баласы болсун, христиандын баласы болсун, баары мусулман абалда туулат. Ден соолугу мыкты абалда туулат. Ошол ден соолукту бузуштук, жинди болуштук, психбанияга түшүп калыштык адамдын өзүнөн. Ошол руханий оорунун натыйжасында адамдар жинди болуп атат. Буну билсеңиздер, көп стресске түшкөн адамды карасаңыздар, өзүнө карабай калат. Бул адам көп ойлгондуктан ага шайтан зыян берип, баш оорусу, бут оорусу, жүрөк оорусу баары келип чыгып атат. Ошон үчүн биринчи адам жүрөктү сакайтыш керек, андан кийин денеге көңүл буруш керек болот.